Эркин эл саясий партиясы Болот Дүйшүналиев. Урматтуу мэр, мен сиздин слайд шоуларыңыздын баардыгын көрүп чыктым да. Анан бир катар жакшы маселелерди айттыңыз, бирок мен слайд шоу жакшы, даярдыктарыңыз жакшы, бирок мен бир аз канааттанган жокмун. Анткени мен реалдуу көз караш менен сизге айткым келет да, бюджеттин өсүшүндөн эч бир өзгөрүүлөрдү көрө алган жокмун. Ал болгону жаңы мамлекеттик казнадан келген жардамдар болуп атат да, сиздин өзүңүздү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органында мындай мэриянын ичинде бюджетти көрө алган жокмун да. Андан сырткары могул жерде бир маселелерди айтып өттүңүз. Мына парк боюнча дедиңиз, там жолдор боюнча 15 миллион аткарылбай калды деп атасыз. Өзүңүз айтып атасыз да. Анан канча донорлор менен сүйлөштүңүз. Кыскасы жана сайт соңузда сүрөттөр эле, анан мындай бир чакар эле маалыматтар болуп калды да. Сизге так суроолорду берейин. Мына депутаттык суроо талап деп мен дайыма сиз менен кандай иштеш керек, мен өзүм башым айланып жүрөт көптөн беричи. Мен сизге видео материалдарды тартып, чагылдырып, жеринде элдин кайрылуусун чагылдырып берип атам. Алардын арыздары да келип атат. Андан сырткары мен сизге лично өзүңүзгөчү депутаттык суроо талаптарды берип атам. Мына ошолор боюнча да жооп болгон жок. Сиз айтсаңыз мага сквер боюнча, Сүйүналиев көчөсү боюнча сизге арыз жазгам. Ичиндеги маңызы эмес, арыз жазгам. Ошо арыздын жообу гана экен. Депутаттык суроо талап жөнөткөм. Сквер боюнча кайсы сквер? Сиз көрдүңүзбү? Жада калса депутаттардын суроо талаптарындагы аткарылбай атасыз да. Сквер боюнча Сүйүналиев. Сиз жашаган көчөнүн сквер боюнча видео тартып менске арыз депутаттык суроо талап жөнөткөм. Сүйүналиев Райымбек көчөсү ошол. Сүйүналиев көчөсү. Жоо. Жоо. Депутаттык суроо талаптын жообу эмнеге келген жок мага? Ал жерде болгондо, ал жерде баарына Жок. Маанисин айтпай эле коюңуз. Жообун айтсаңыз мага, кыска эле сүйлөшөлү. Жообу. Мен сизге жооп берем. Жок. Эмне үчүн жообун жазган жоксуз? Мен азыр берди убакыт көп алдырбайлы. Эмне үчүн жооп келген жок депутатка? Мен алды сиз мага бериңиз берем. Депутаттык суроо талап электрондук сиздин дарегиңизге жөнөтүп койгон. Бир дагы бирөөңүздөр да жооп берген жоксуңар. Көрдүңүзбү? Сиз иштей албай атасыз. Мына погрузчик боюнча 500 деген техника бар экен, ошо боюнча дагы мен сизге суроо талап жөнөттүм. Жообу. Эмне үчүн жооптор бербей атасыз? Сиз менен кантип иштеш керек? Мен таң калам да. Видеого жөнөтүш керекпи? Же сизге мындай депутаттык суроо талаппы же жаныңызга келип отуруш керекпи? Кабинетиңиздин жанында. Эми азыр мен ойлойм, азыр отурган эмес. Мындай мен мисалы ар жерде отуруп телефон караганга убактым жок чындычы. Видео карап отуруп. Жо сиз ким менен иштешесиз анда? Андайга убактым жок. Эгерде суроо талап болсо конкретно кагаз жүзүндө бергиле. Мен сизге ошо жөнүндө айтып атам. Суроо талап берип атам мен сизге. С500 деген. Жөнөтүп атам, анан интернет менен жөнөтүп мен көп учурда мен аны караганга убактым жок эмеспи? Сиз ким менен иштешесиз анда? Депутат менен иштешпейли. Биз деген элдин өкүлү болобуз. Ким менен иштешесиз? Мен сизге айтып атпаймынбы, суроо талап болсо келгиле. Мен айтып атам сизге, кат жүзүндө берип атам суроо талап. Эмне үчүн жообу келген жок деп атам. Ичинде маңызы эмес. Көргөн жокмун. Иштей албай атасыз, көрдүңүзбү? Электрондук поштага салдым. Электрондук поштага жөнөткөм, өстөрүнө да жөнөтүп атам. Кандай кылып жооп алыш керек? Мындай эметечи. Биринчи бекетти Мокотбой жакшынакай сыйлап. Мен сизге так суроо берип атам. Кийинки суроого жооп берсеңиз, Кекет Мокотбой, Кудукбаев көчөсү боюнча дагы бир жолу суроо талап жөнөткөм. Жообу кана экен. Сиз мындай кылыңызчы, мен сизге дагы бир айтайын. Эгерде суроо талабыңыз болсо, кагаз жүзүндө бериңиз. Мен ошол жөнүндө айтып атам. Кагаз эмес, электрондук азыр заманбап бөлүнгөн. Мен дагы сизге дагы бир жолу жооп берип атам. Ар бир нерсе мен карап отурган убактым да жок, ишенсеңизчи. Кимдикин карайсыз анда? Элдикин карайм. Биз элдин өкүлүбүз да. Ушул жерде жөөлүү маселелерди айтып атабыз. Аны чечүү жолдорун сизге сунуштап атабыз. Кайсы элди карайсыз ошондо? Депутатты карайсызбы же жөнөкөй элдикин карайсызбы? Баарын тегиз карайм мен. Хорошо. Номерлер тагуу боюнча дагы сунуш берген. Ошол эле Кудукбаев көчөсү боюнча мына өздүк салым кылып каражаттарын да бергенбиз, номерлерди алып келип бергенбиз. Ал боюнча да депутаттык суроо талап. Электрондук бердим сизге. Ушунун жообун жазып алсаңыз мына, ошону камсыздап берип коюңузчу мага. Кийинки суроом. Муну каражат канча чогулду 2024-кө? Так эле жооп бериңизчи, кыска эле. Негизи өзү консолидированный бюджетте коп, мекеменики эме болгондо 96 миллион бекиткенбиз. Ошонун биз уже аткарып бүтүп койдук.
кээ бир нерсенин керек болсо даже мына слайдта айтылган жок, кээ бир нерсени тарыска да кылдырдым. 96 миллион кыскасы чогулттуңуз 2024-кө, Аткардыңыз канчасын? Бардыгын аткардым. Бардыгын аткардыңыз. 100%-пы? Анда биздин бухгалтерия дагы кийин отчет бергенде айтып берем. Так, социал экономикалык өнүктүрүү боюнча айтып бериңизчи мага, так. Пайыз менен айтыңызчы. Канча бөлүккө социал экономикалык өнүктүрүүнү ишке ашырып атасыз? Программа боюнча айтып атабыз. Канча жылга бекитилди эле? Кыска эле. Канча бөлүккө? Кандайча канча бөлүккө дейм? Пайыз менен канча көрсөткүчкө көтөрүп атасыз социал экономикалык программанын аткарылышы боюнча? Биздики былтырга салыштырмалуу, биздики өсүш чоң эле. Өзүңөр көрүп атасыңар канча курулуштар болуп атат, канча шарттар түзүлүп атат элге. Мунун баары биздер бир мен азыр эсимде эмес, бир 115%га чейин аткарып атабыз. Анда иштин жүрүшүндө текшеребиз. 84 миллион сом, 96 миллион сом чогулду каражат ошондо. Бизде бюджетке 2025-ке сиздин бекитилген эмеде. Жо чогултулганын айтыңызчы, так. Эми жыл жыйынтыкталып калбадыбы? Канча акча келип түштү? Анда сизге отчет бергенде ошондо баарын айтып беребиз. Так, бүт по полочкам айтып беребиз. Жарайт, ошонун анда эмки сиз отчет берүүдө ошону канча пайызга өскөн, пайыз көрсөтүш менен көрсөтүп бериңизчи. Мына 96 миллион чогулду деп атасыз, 25-ке канча чогулат ошол? Прогнозуңуз барбы? Прогнозду айтып беребиз. Бүгүн эмнеге келдик анда? Бүгүн айтпасак. Мэриянын эң башкы жоопкерчиликтүү адамы мага эмкиде жооп берем деп атат. Мындай да, силер отчетку же маалымат иретинде кандай деп атасыз? Отчет деген бул мындай да, аякта уже конкретно нерселерди кагаз менен берип, ошо менен айтылат. Силер бүгүн маалымат алам деп атса, мен же ошо маалыматты тактап атпайлыбы биз? Кече айтты, жок, маалымат иретинде деп айтып турам. Мен сизге жалпы жөн маалыматты берип атам ушул. Макул, маалымат анда. Эки суроо, так жооп бере албай атасыз, мен канааттанбай атам. Муну кадр маселеси боюнча мына эки ишкананын техникалык финансылык абалын айтып бериңизчи. Канчалык пайызда өсүп атат? Пайыз менен. Техникалык абалы? Техникалык финансылык абалы. Эки ишкананын ба? Эки ишкананын. Техникалык финансылык абалы деген кандай? Техникалык жана финансылык абалы деген. Эми ичиндеги курал жарагы, техникалары, финансылык абалы деген ошонун чогулткан каражаттары. Сиз менден суроодо сиз аны техникалык финансылык абалын деле көтөрө албайт окшойсуз. Сурооңузду мындай так бериңиз да. Так берип атам. Финансылык абалы бүгүнкү күндө канча пайызга көтөрүп атасыз? Канча чогулттуңуз? Канча чогултканы калдыңыз? Мунун баары мындай да, баягы муниципалдык заказ кылып, элге кызмат кылып атат. Өзүнүн баягы тапкан киреше акчасын баягы өзүнүн ремонттоосуна же дагы бир башка эмесине өзүнүн каржылоосуна кетип атат. Ишкананын эмеси турат, сен азыр барбы отчетуңда? Мен карай айтмакчы маалымат иретинде гана эметкенбиз, аны 2024 жылдын толук отчетун уккан кезде Макул. Суроолорго жакшы так жооп бере албай атасыздар да, эми биз атайын ушул күнгө белгилеп жооп алайлы деп атабыз да. Кадр маселеси боюнча мына Алмаз Касымовду эмненин негизинде жумуштан алдыңыздар? Эмне необходимость болду ошол 5 ай иштеттиңиз да алып койдуңуз. Так айтып бериңизчи, эмненин жыйынтыгы менен алдыңыз ошол жумуштан? Өз каалоосу менен иштебейин деп кетти. Өз каалоосу менен, а? Рахмат, юрист эмнеге жок бүгүнкү күнгө чейин? Юрист соттошуп атат, жана сизге айтып бердим жалпы билесизге. Ал соттошуп аткандан кийин шабал бересиз, билесиз. Эмненин негизинде кетирдиңиз аны жумуштан? Ишин так аткарылган үчүн кетти. Хорошо, көрдүңүзбү, өзүңүз иштин мындай эффективдүү алып барыш үчүн кадр саясатын туура алып барышыңыз керек да. Келе калып эле мындай жөнү жок эле таанышпастан туруп эле бат эле алмаштырып атасыз. Эми алмаштыра бериңиз, ал сиздин укугуңуз, ал сиздин мыйзамыңызда баары жазылган, бирок ошол эле учурда элдин эртеңки жашоосун баарын эсептеп туруп жылдырыш керек да. Мына мага кагаздарга жада калса жооп бере албай атасыз. Бул штаттардын кыскарганы. Азыр ошо кагаз жазып бере турган адамдарыңыз тескерисинче юрист болуп соттошуп жүрөт, туурабы? Туурабы? Ошондой болуп атабы? Айта бериңиз, Айтып берсеңиз, могул мыйзамсыз курулуштар боюнча канча жолу 2024 арыз жаздыңыздар? Каяка арыз жаздык? Каяка жазасыздар? Мыйзамсыз курулуш боюнча. Мыйзамсыз курулуштар боюнча. Приватизация, мыйзамсыз курулуш, прихватизация боюнча эмне иш алып бардыңыз? Эми ал кээ бир нерселер бар. Жок, арыз деле мага так мындай
санын айтып бериңизчи, канча жолу арыз жазылды? Каяка прокуратурага баягы. Билбейм, кайсы жактарга күрөшүп атасыз, мыйзамсыз курулуштар боюнча. Мыйзамсыз курулуштар боюнча азыр иштер жүрүп атат. Бул курулуш эмес, жанагы мыйзамсыз. Приватизация, мыйзамсыз курулуш бар эле, жалпы айтып атам да. Иштер жүрүп атат. Мен азыр силерге айта албайм кайсы боюнча иштер жүрүп атат. Эми ал жакын арада угасың өзүң. Жарайт. Мына могу 96 миллион сом деп атпайсызбы? Ушунун урматтуу депутаттар, күндөн күнгө маселелер аябай көп болуп атат да, бунун чечүү жолдору чындыгында кыйын болот. Анткени мен сизге айтайынбы, азыр бала бакча, мектеп, мына жолдун жетишсиздиги 70-80% жетет. Сизде маалымат барбы бул боюнча? Жолдун Бала бакчанын жетишсиздиги, мектептин жетишсиздиги, мектепти мындай пайыз аз, бирок жолдун асфальт жол төшөө боюнча мен сизге мындай кыска нерселерден айтып атам да, 70-80% жетпейт. Бала бакчанын жетишсиздиги республика боюнча камсыздалган 25% болчу. Бүгүнкү күндө оптимизация кылып атып, азыр республика боюнча 40%га чейин токтолду. Анын ичинде бизге да ошондой шаар боюнча. Демек 60% жетишпейт дагы да, Дегенде, конечно, жетишпейт. Ал эгер ошончо жетишпей аткан нерсе азырына Кудайга шүгүр өзүңөр көрүп атасың, мамлекеттин эсебинен да, жана биздин эсебибизден да кылынып, акча каражаттар берилип, аракеттер көрүнүп атат. Урматтуу мэр, мен сизге мындай белгилеп айта кетейин, могул 2024-23 жылдары мэрлер алмашып отуруп, мына жакшы жумуш жүрбөй калды. Муну 2024 жылда кылынган иштердин баары сизге таандык эмес деп эсептейм. Анткени бул жогорку кеңештин депутаты Кундуз Сулайманов ошол эле башка дагы мамлекеттин өзүнүн каржылоосу менен келген акчалар да. Такыр сизге таандык эмес. Сиз слайд-шоуда баардыгын баягы депутаттардын башын айландырып көргөзүп атасыз, бирок Маушогон депутаттар сизге алданбайт да. Алардын баардыгы сиз жетишсиз кылып атасыз. Өзүңүз бюджетти көтөрүү жактан, жо сиз кое турбайсызбы? Айтып атам, мына бул деген мамлекеттин бюджетинен келген, бул дегенде жазылып жатат да. Мен ошол жергиликтүү бюджет боюнча сөз кылып атам да. Жергиликтүү бюджетке сиз жакшы бир толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизе албай атасыз. Эмне дегенде, мынакей жумушчу орундар түзө албай атасыз, ички инвесторлорду мындай эптештирип иштей албай атасыз. Эки мисал келтире кетейин. Аптека боюнча. Бул ички инвестор болобу, акча салам деп атат. Жок, инвестор эмеспи? Инвестор ички, ишкана ачылып атат, жумушчу орун түзүлүп атат. Элдер чырылдап суранып атат. Эмне үчүн ошону ача албай атасыз? Эмне жолтоо болуп атат сизге? 1,5 жыл болду, 1 жыл болду. Мына 2 жылда өстөр айтып атат да. Ал боюнча айтып берейин сизге. Жок, айтып коеюн сизгечи. Ушул маселе андан кийинки мына Арал айылында жеке ишкер Муктар мырза. Эмне үчүн аны мага жөнөтүп атасыз, ошо депутат чечет деп. Менде эмне ыйгарым укуктуу неме барбы, менде ыйгарым укугум барбы ошо чечет деп. Айтып атпайбы ошо келип чечет. Эмне үчүн анда ошол жеке ишкерлерди сиз бюджетти толтуруунун булагы деп эсептеген жеке ишкерлерди иштете албай атасыз? Эмне жолтоо болуп атат сизге ал? Кагаздардын баарын бердиңер өзүңөрчү. Бардыгын мыйзамдаштырдыңар. Бердиңер дейм, аны жеке ишкерди кайра өзүңөр муунтуп атасыңар. Президент болсо жакта кайра айтып атат. Акчаларды бөлүп атат. Аны мына Кадыр Албайке да жооп берип койсунчу. Да, ал жооп бере албайт, ал мэр жооп берет, ама Кадыралдын кандай тиешеси бар бул жерге? Сиз мындай кылыңызчы. Мэр өзү жумушту алып барыш керек да, так жана туура. Мындай сүйлөшөлүчү. Бир-бирибизди кекетпей, мокотпой, коркутпай, сиз айтып калса мен коркуп калбайм сиздечи. Сизде эч ким коркуткан жок. Мен маселени мына кабыргасынан коюп атам сизгечи. Болсонбек, акыркы эки сурооңуз ошол не боюнча Муктар мырза, анан аптека боюнча ошол боюнча так кыскара жооп берип койсоңуз. Да, инвестиция тапкан жоксуң. Бул эми мындай да отчет эмес да булчу. Инвестициянын баары менен бар да. Эми аптека боюнча мындай, урматтуу депутаттар. Бул иши мага бир мая айларында кайрылды. Улашбек байке. Келип кайрылды, ошол аптеканы мага берип койгула, иштебектерди мөөнөтү бүтүп калды деп. Арызын изилдесем, кеңештин чечими бар экен. Берилбесин деген. Кеңештикке бар экен. Меники эмес. Мурунку мэрликти да эмес, кеңештик экен да. Анан кийин мен ал кишиге айттым. Урматтуу байке, бул жерде мэриянын чечими эмес экен. Узартылбасын деп кеңештин чечими бар экен. Ошон үчүн кеңешке кайрылыңыз деп. Кеңештин сессиясы болгондо, как раз акиматтын эмесинде аткан бул киши жок болчу анда. Каяк жүргөнүн билбейм. Тиги киши келип кара сунуш эметти. Мен ал кишиге жардам берейин деп ошол жерден сессия болгондо эме кылып киргизгенде депутаттар, мына кээ ушул жакта отурган депутаттар деле айтышты. Бул мурда биз
улсат бербей койгон эмеге биз эмне үчүн кайта карайбыз деп кеңеш өзү кайта макулдук бербей койду да. Бул жакта мэриянын эч кандай тиешеси жок. Эгерде мен болсо кеңештин чечимин үстүнөн аттап туруп мен берип койсом, анда мен анда превышение кылат да. Кеңеш эгерде колдоо берсеңер бүгүнкү күндө, анда кайта иштейт ал. Ошо сунуштар менен келиңиз анда. Эл менен жолугуп өткөрүп, ошол сунуштап келиңиз да, ошого иш алып барыңыз да. Артынан жүгүрүп жүрө бербейсиз да. Баса анан кийин экинчи деп атасың, жанагы ким? Муктар мырза деп. Ал жаранда кайрылды, ошондой улсат бергиле, кызыл китебим бар, 60 сотка жерди. Хорошо деп, бирок мен бул маселени изилдесем, Аралдын жергиликтүү элдери каршы экен бугачы. Каршы болду, анан кийин мен ошондо биринчи Арал айылына барып, эл менен таанышып, өзүмдү тааныштырып, эл менен таанышып, көйгөйүн ырайында барганда, ошондо жана жигитти да ээрчитип алгам да. Ээрчитип алып, мына ушул жерден өзүңдүн да кандай ойлоруң бар, ушул жерди эмнеге пайдаланасың, кандай өмөтөсүң деп ал баланы ээрчитип бардым. Жалпы суроо жооп андан эмне бүткөндөн кийин ошол баланын жөнүндө айттым. Мына ушул баланын кызыл китеби бар экен, ушул бала ишкерлик кылам деп атат, инфраструктураны оңдойт, жумуш орун түзүлөт, салык түшөт, ушундай сыяктуу десем, эл такыр болбой койду да. Жок, бул биздин жайытыбыз, бул жактан эч кандай эме болбасын депчи. Бул боюнча Арал элине бир 2-3 жолу кайрылдым. Арал эли бул маселе боюнча 2-3 жолу чогулуш жазады. Жергиликтүү депутаттар менен да сүйлөштүм. Мына Кадыралы айке өзү отурат, эл болбой атат деп, булар дагы мен алышты. Анан эл бул боюнча президентке чейин дагы арызданып жиберишти, кат жазышты. Анан элдин баягы такыр, анан баса анын үстүндө дагы жол салууга тиги улсат сурады. Мен улсат берейин десем, бирок ал аяка чейин бара турган жол жайыт категориясына жер экен. Жайыт категориясы болгондон кийин аны жол кылыш үчүн аны багытын өзгөртүш керек. Багытын өзгөртүш үчүн кайта эле кеңеш улсат бериш керек. Кеңеш улсат берген жок туурабы? Анда мен кандай бул маселени чечишим керек? Эгерде кеңеш улсат бербей атса, эл болбой атса, элдин баягы жалпы пикирине, кеңештин чечимине мен каршы чыга албайм да. Рахмат. Урматтуу мэр, мен сизге анда сөзүм жыйынтыктоочу сөзүмдү айтып коеюн. Электрондук кайрылуулар, интернет портал аркылуу келип түшкөн электрондук кайрылуулар кароо тартуу жөнүндө жобо Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому. Мына 2014-11 августта издеп тактап алсаңыз, мени жанагы жерге бербедим мезге депутаттык суроо талаптарды. Ошонун баарын жазып алсаңыз, мага жакшынакай кылып жообун бериңиз. Бул биринчи маселем. Биринчи депутаттык суроо талабым, мен кеңештен айтып атам, жок дегендечи. Ушул жактан сыйлап, жакшынакай кылып жооп берип коюңуз. Келечекте бүт депутаттарга жооп бериңиз. Мен талап кылам да сизденчи. Андан кийинки маселе, мен урматтуу депутаттар, мына экономиканын абалы жакшы өскөн жок. Ушуну белгилеп алышыбыз керек да бизчи. Мында жанагындай сөздөргө алдана бербейчи. Слайд-шоу бизге кереги жок. Экономиканын жакшы деңгээлге чыккан жок. Андан кийин инфраструктура, стратегиялык инфраструктуралардын өзгөрүүсү болгон жок. Биз ошого буларды багытташыбыз керек да, анан айтсам аз карабайсыздарбы? Чечалап сен кекетпе деп атат да, мен реалдуу сунуштар берип атам. Үчүнчү инвестиция боюнча көрдүңүздөрбү өзүчү? Биз бюджетти толтурган маселени чечишибиз керек да. Бул чабал болуп атат да. Ошон үчүн кийинки келе жаткан сессияда биз бунун отчетуна канааттандырарлык эмес деп берели. 2025-ке тызылдап иштеш керек да. Биз ошондо сунуш бересиз болот. Ошондо сунуш беребиз. Мен азыр баам мындай жарытарлык баа эмес деп мезге баа берем. Өзүм жеке депутаттык баам. Даярданып келиңиз, Болот Дыйканович.